14-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: Исраил уулдарына айт, алар артка кайрылып, Баал-Сыпондун жанына, Мигдол менен деңиздин ортосуна Пи-Ахиротко барып, кошуун болуп жайланышсын. Анын карама каршысына деңиз жээгине кошуун койгула. Фараон Исраил уулдары жөнүндө алар бул жерде адашып чөлгө камалып калышты деп ойлойт. Мен болсо фараондун жүрөгүн катуулантып коем. Ошондо ал силердин артыңардан кууп жөнөйт. Мен өз даңкымды фараон аркылуу, анын аскери аркылуу көрсөтөм. Ошондо мисирликтер менин теңир экенимди билишет. Исраил уулдары ошондой кылышты. Мисир падышасына Исраил эли качып кетти деген кабар берилди. Ошондо фараондун жана анын кулдарынын ойлору өзгөрүп, бул эмне кылганыбыз, эмне үчүн исраилдыктарды өзүбүзгө иштетпей кое бердик деп өкүнүштү. Ошондо фараон арабасын чегип, эли менен 600 тандалган арабасы менен Мисирдин бардык арабалары менен араба башчылары менен чыкты. Теңир фараондун Мисир падышасынын жүрөгүн катуулантып койгондуктан ал Исраил уулдарынын артынан кууп жөнөдү. Исраил уулдары болсо күчтүү колдун астында бара жатышты. Ошентип мисирликтер алардын артынан кууп жөнөштү. Фараондун арабаларын тарткан аттар, атчандар, жөө аскерлер аларды деңиздин жанындагы Баал-Сыпондун алдындагы Пи-Ахироттун жанында жайланышкан жеринде кууп жетишти. Фараон жакындап калганда, Исраил уулдары артын карашса, мисирликтер кууп келе жатышыптыр. Ошондо алар аябай коркуп кетип, теңирге боздоп кайрылышты. Анан Мусага: "Сен бизди чөлдө өлтүргөн алып келдиң беле? Мисирде бизге көрүстөн жокпу? Бизди Мисирден алып чыгып кыларың ушул беле? Биз сага бизди жайыбызга кой, мисирликтерге иштей берели деп айткан жок белек? Чөлдө өлгөнчө мисирликтерге кул болгонубуз жакшы эмес беле?" дешти. Ошондо Муса элге кайрылып: "Коркпогула. Чыдап турсаңар, теңир бүгүн силерди кандай куткарып аларын өз көзүңөр менен көрөсүңөр. Бүгүн силер көрүп турган мисирликтерди мындан кийин түбөлүккө көрбөйсүңөр. Силер үчүн теңир күрөшөт, силер болсо тынчсызданбагыла" деди. Теңир Мусага: "Эмне үчүн мага боздоп жатасың? Исраил уулдарына айт, жолун уланта беришсин. Сен болсо таягыңды көтөрүп, колуңду деңизге сунуп, деңизди экиге бөл. Ошондо Исраил уулдары деңиздин ортосундагы кургак жер менен өтүшөт. Мен болсо мисирликтердин жүрөгүн катуулантып коем. Алар элдин артынан кууп жөнөшөт. Ошондо мен өз даңкымды фараон аркылуу, анын аскерлери, арабалары менен атчандары аркылуу көрсөтөм. Мен өз даңкымды фараон аркылуу, анын арабалары, атчандары аркылуу көрсөткөндө, мисирликтер менин теңир экенимди билишет" деди. Ошондо Исраил кошунунун алдында жүргөн Кудайдын периштеси ордунан жылып, алардын артына келип турду. Алардын алдындагы булуттуу түрмөктө ордунан жылып, алардын артына келип, Исраил кошуну менен мисирликтердин кошунунун ортосунда туруп калды. Булуттуу түрмөк бирине караңгылык болуп, экинчисине түнкүсүн жарык болуп турду. Ошондуктан алар түнү бою бири-бирине жакындашкан жок. Муса колун деңизге сунганда, теңир түнү бою чыгыштан катуу шамал соктурду. Ошондо суулар эки жакка тартылып, деңиздин ортосу кургап калды. Исраил уулдары деңиздин ортосундагы кургак жер менен жөнөштү. Суу болсо алардын оң жагы менен сол жагында дубалдай болуп көтөрүлүп турду. Мисирликтер кууп жөнөштү. Фараондун аттары, арабалары жана атчандары алардын артынан деңиздин ортосуна киришти. Таңгамаал теңир булуттуу түрмөк менен оттуу түрмөктөн мисирликтердин кошуунун карап, аларга дүрбөлөң салды. Алардын арабаларынын дөңгөлөктөрүн чыгарып салды. Алар арабаларын араңдан зорго сүйрөп бара жатышты. Ошондо алар мындай дешти: "Исраилдыктардан качпасак болбойт, анткени теңир алар үчүн мисирликтер менен күрөшүп жатат." Теңир Мусага: "Колуңду деңизге сун, ошондо суу мисирликтерди арабалары, атчандары менен кошо басып калат" деди. Муса колун деңизге сунду. Таңгамаал суу өз ордуна келди. Мисирликтер сууну көздөй чуркашты. Ошентип теңир мисирликтерди деңиздин ортосуна чөктүрдү. Ордуна келген суу фараондун бардык аскерлерин, атчандарын жана арабаларын басып калды. Алардын бирөө да тирүү калган жок. Исраил уулдары болсо деңиздин ортосундагы кургак жер менен өтүп кетишти. Суу алардын оң жагы менен сол жагында дубалдай болуп көтөрүлүп турду. Ошентип ошол күнү теңир исраилдыктарды мисирликтердин колунан куткарып алды. Ошондо исраилдыктар мисирликтердин деңиз жээгинде өлүп жатканын көрүштү. Исраилдыктар теңирдин мисирликтерге көрсөткөн улуу күчүн көрүп, теңирден коркуп калышты. Алар теңирге да, анын кулу Мусага да ишенип калышты. Ошондо Муса менен Исраил уулдары теңирди мактап, мына бул ырды ырдашты. 17-бөлүм. Иса өзүнүн шакирттерине мындай деди: "Азгырыктар келбей койбойт, бирок ким аркылуу келсе, ошол адамга кайгы. Ошондуктан ушул кичинелердин бирин күнөөгө түрткөн адамдын мойнуна тегирмен ташын илип, аны деңизге таштап жиберишсе, ал үчүн жакшы болмок.
Өзүңөргө сак болгула. Эгерде бир тууганың сага каршы күнөө кылса, ага эскертүү бер. Эгерде кечирим сураса, аны кечир. Эгерде ал бир күндүн ичинде сага каршы 7 жолу күнөө кылып, сага 7 жолу келип, күнөөмдү мойнума алам десе, аны кечир. Элчилер Теңирге ишенимибизди арттыр дешти. Теңир аларга, эгерде силердин сарыгычындагындай ишенимиңер болсо, бултут дарагына тамырың менен суурулуп деңиздин ичине отургузул десеңер, ал силерди укмак деди. Бирөөңөрдүн жер айдаган же мал кайтарган кулуңар бар дейли. Ошол кул талаадан келери менен кожоюнага тез келип дасторконго отур деп айтабы? Тескерисинче ага, мага кечки тамакты даярда, мен тамактанып бүткөнчө белиңди бууп мага кызмат кыл, андан кийин өзүң тамактан деп айтат да. Буйругун аткарган үчүн ал кулуна эмне алкыш айтабы? Айтат деп ойлобойм. Силер да ошолордой болуп өзүңөргө тапшырылган ишти аткаргандан кийин биз эч нерсеге татыбаган кулдарбыз, аткарышыбыз керек болгон ишти гана аткардык дегиле. Иса Иерусалимге бара жатканда Самария менен Галилеяны бөлгөн чек ара аркылуу өттү. Ал бир айылга киргенде аны пес оорулуу 10 адам тосуп чыкты. Алар алысыраак токтоп, "Иса устат, бизге райым кыла көр" деп кыйкырышты. Иса аларды көргөндө, ыйык кызмат кылуучуларга барып, "Өзүңөрдү көрсөткүлө" деди. Алар жолдо бара жатышканда пес оорудан айыгып таза болуп калышты. Алардын бири өзүнүн айыкканын көрүп, катуу үн менен Кудайды даңктап, артына кайтып келди да, Исанын алдына жүз төмөндөп жыгылып, ага ыраазычылык билдирди. Ал адам самариялык эле. Ошондо Иса мындай деди: 10 киши таза болуп калбады беле, калган 9 гана. Кудайды даңктоо үчүн бул башка уруунун адамынан бөлөк эч ким кайтып келген жокпу? Анан ал ага: "Тур, бара бер. Сени ишенимиң куткарды" деди. Фарисейлер Кудайдын падышачылыгы качан келе тургандыгын сураганда, Иса мындай деп жооп берди: "Кудайдын падышачылыгы көзгө көрүнбөй келет. Мына ал бул жерде же тигине ал тиги жерде деп эч ким айта албайт. Анткени Кудайдын падышачылыгы силердин ичиңерде." Анан шакирттерине мындай деди: "Адам уулунун күндөрүнүн бирин болсо да көрсөк деп эңсей турган күндөр келет, бирок көрбөйсүңөр. Силерге мына ал бул жерде же тигине ал тигил жерде деп айтышат, бирок барбагыла, аларды ээрчибегиле. Анткени асмандын бир четинен экинчи четине чейин чагылган кандай жаркыраса, адам уулу да өзү келген күнү ошондой болот. Бирок алгач ал көп азап чегип, бул муун аркылуу четке кагылууга тийиш. Адам уулу келген убакта да Нух пайгамбардын убагындагыдай болот. Нух кемеге кирген күнгө чейин адамдар жешти, ичишти, аял алышты, күйөөгө чыгышты. Анан топон суу каптап, бардыгы кырылып калды. Лоттун убагында да ошондой болду. Адамдар ичип, жеп, соода сатык жүргүзүп, жер иштетип, үй куруп, өмүр сүрүп жатышты. Бирок Лот Содомдон чыккан күнү асмандан от менен күкүрт жаап, бардыгы кырылып калды. Адам уулу келген күнү да ошондой болот. Ошол күнү ким үйдүн үстүндө болсо, ал үйдүн ичиндеги буюмдарын алыш үчүн түшпөсүн. Ким талаада жүрсө, ал артка кайрылбасын. Лоттун аялын эсиңерге түшүргүлө. Ким өз жанын сактап калгысы келсе, ал андан түбөлүк ажырайт. Ким өз жанынан ажыраса, ал тирилет. Силерге айтып коеюн, ошол түнү бир төшөктө жаткан 2 кишинин бири алынат, бири калтырылат. Чогуу жаргылчак тартып отурган 2 аялдын бири алынат, бири калтырылат. Талаада жүргөн 2 кишинин бири алынат, бири калтырылат. Ошондо алар Исадан: "Теңир, мунун баары кайсы жерде болот?" деп сурашты. Иса аларга: "Өлүк кайсы жерде болсо, жоору кузгундар ошол жерге чогулат" деп жооп берди. 32 бөлүм. Айып өзүнүкүн туура деп эсептегендиктен, тигил 3 киши Айыпка жооп бергенин токтотушту. Ошондо Рам уруусунан чыккан буздук Барахел уулу Элиюнун каары кайнады. Өзүн Кудайга караганда адилеттүү эсептеген үчүн ал Айыпка аябай ачууланды. Эмне деп жооп берүүнү билбей туруп, Айыпту айыптай берген 3 досуна да ачууланды. Алар өзүнөн улуу болгондуктан Элию Айыпка каршы сүйлөй эле келе. Элию тигил 3 кишинин оозунда жооп жок экенин көргөндө абдан ачууланды. Буздук Барахел уулу Элию мындай деп жооп берди: "Мен силерден жашмын, силер каарысыңар. Ошондуктан ыйбаа кылып оюмду айткандан корктум. Мен өзүмчө каарлык сүйлөсүн, көп жашагандар акылмандыкка үйрөтсүн дедим. Бирок адамга акылды адамдын ичиндеги рух менен кудуреттүү Кудайдын деми берет. Көп жашагандар эле акылман боло бербейт, чындыкты каарлар эле түшүнө бербейт. Ошондуктан мен мындай дейм: мени уккула, мен да өз пикиримди айтайын. Мен силер сүйлөп бүткөнчө күтүп турдум. Силердин пикириңерди көңүл коюп угуп турдум. Силер айткан сөзүңөрдү ойлоп тапкыча күтүп турдум. Мен силерди кадала карап турдум. Бирок Айыпту эч кимиңер ашкерелеген жоксуңар. Анын сөздөрүнө эч кимиңер жооп берген жоксуңар. Ошондуктан силер: биз акылмандыкка жеттик, аны адам эмес, Кудай ашкерелейт деп айтпагыла.
Эгерде Аюп мага карата сүйлөсө, анда мен силерге окшоп жооп бермек эмесмин. Коркуп кетишти, жооп бере албай калышты, сүйлөбөй калышты. Мен күтө бердим. Алар болсо сүйлөбөй коюшту, токтоп калышты, жооп бере албай калышты. Ошондуктан өзүм тараптан мен да жооп берейин. Мен да өз оюмду айтайын. Анткени айтар сөзүм толтура. Рухум ичиме батпай бара жатат. Ичим оозу ачыла элек шараптай, жарылганы турган жаңы чанаштай болуп турат. Сүйлөсөм жеңилдеп калам. Оозумду ачып жооп берейин. Эч кимге бет карамалык кылбайм. Эч бир адамга жагынып, кошомат кылбайм. Анткени мен кошоматчылык кылганды билбейм. Эгерде ошондой болсо, жаратканым мени азыр өлтүр. Экинчи бөлүм. Ошондуктан мен дагы барып силерди капалантпаш үчүн келбей эле коеюн деп чечтим. Эгерде мен силерди капа кылган болсом, капа болуп калган силерден башка мени ким кубантат? Барганымда мени кубанчу адамдар мени капалантышпагандай болсун деп буларды жаздым. Менин кубанычым жалпыңардын кубанычыңар болот деп бекем ишенем. Силерди капа кылыш үчүн эмес, менин силерге болгон терең сүйүүмдү сезишиңер үчүн. Кайгыга батып, жүрөгүм сыздап, көз жашымды төгүп жаздым. 5. Эгерде кимдир бирөө мени капа кылса, мен эмес, кандайдыр бир деңгээлде, ашыр айтпайын, баарыңарды капа кылды. Мындай адамга көпчүлүктүн бул жазасы жетиштүү. Кайгыга чөгүп, мүңкүрөп калбаш үчүн ал адамды кечирип, сооронтконуңар жакшы. Ошондуктан ага сүйүү менен мамиле кылууңарды суранам. Мен муну силерге бардык учурда эле тил алар албасыңарды иш жүзүндө көрүш үчүн жаздым. Кимди кечирсеңер, мен да аны кечирем. Эгерде мен бирөөнү кечирсем, силер үчүн Машаяктын атынан кечирдим. Шайтан бизге зыян келтирбеши үчүн кечирдим. Анткени анын арам ойлору бизге белгилүү. Машаяктын жакшы кабарын таратыш үчүн Троаска келгенимде, Теңир аркылуу бул жерде жакшы кабар таратуу үчүн эшик ачык болгонуна карабастан, рухум тынчтана албады. Анткени менин бир тууганым Титти ал жерден таппай койдум. Алар менен коштошуп Македонияга жөнөп кеттим. Машаяк аркылуу бизге ар дайым жеңиш берген жана өзүн таанып билүүнүн жагымдуу жытын ар кайсы жерде биз аркылуу таратып жаткан Кудайга ыраазыбыз. Анткени Кудай үчүн биз куткарыла тургандардын арасында да, өлүмгө бара жаткандардын арасында да Машаяктын жагымдуу жытыбыз. Бирөөлөр үчүн өлүм алып келген өлүм жыты болсок, башка бирөөлөр үчүн өмүр алып келген өмүр жытыбыз. Андай болсо бул ишке ким жөндөмдүү? Биз көптөргө окшоп Кудайдын сөзүн бурмалабайбыз. Кудай сөзүн Кудайдан келген сөз катары Кудай алдында Машаяк менен тыгыз байланышта болуп, чын жүрөктөн айтабыз.